Биринчиден катталышыңар менен куттуктайбыз. Талаш шаардык кеңешине жалпы 6 партия атсалышат. Алар 7-октябрга чейин тиешелүү документтерин тапшырып каттоодон өчкөн. Буга чейин партиялар чучугулак кармашып, шайлоого катыша турган номерлерин тактап алышкан. Бул күнү талапкер партия өкүлдөрү менен Талаш шаарынын мэри Байшыбек Астанакулов, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү, прокуратура кызматкерлери жолугушту. Анда аймактык шайлоо комиссиясынын жетекчилиги шайлоочулардын тизмеси такталгандыгын айтты. Бир аз кошулду да, биринчи тизмеде 27.000 болду. Бир аз өзгөрүүлөр болот. Анан шайлоо жакындаганда 3-чү контрольный тизме дагы чыгат. Ошол менен шайлоо өтөт да. Белгилүү болгондой, Талаш шаардык кеңешине көп добуш алган партиялардан 31 депутат шайланат. Анын ичинен 30% квота менен аялдарга мыйзам чегинде орундар берилген. Бүгүнкү күндө партиялар аркылуу талапкерлигин койгон жарандардын тиешелүү документтери текшерилүүдө. Азыркы учурда ошол документтерди текшерүү иштери жүрүп атат да. Документтерди текшерүү иштерине азыр бизге 156 талапкер өздөрүн көрсөткөн. Анын ичинен азыр каттоого 152си. Азыр алдын ала 152си каттоо көбөлүктөрүн алышты, талапкер деген. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы бүткөнгө чейин дагы тактоо иштери жүрөт, текшерүү иштери болот, документтерди текшерилет, билими тууралуу, соттуулугу тууралуу дегендей. Ошолордун баары такталып бүткөндөн кийин жыйынтыгында анан шайлоо күнү болгонго чейин 1-2 күн мурун такталып талапкерлердин так саны көрсөтүлөт. Жыйында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Талас облустук башкармалыгынын жана прокуратура органдарынын кызматкерлери шайлоо учурунда мыйзам бузууларга жол бербөө, талапкерлердин укуктарын коргоо, шайлоо участкаларына тиешелүү шарттарды түзүү максатында пикир алышты. Белгилей кетсек, шайлоо өнөктүгүндө үгүт иштеринин башталышы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кошумча маалымат берилерин эскертти. Норузбек Шабдамек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Талаш шаары.